Урматтуу кыргыз элем, кыргызстандыктар. Бир өкүч маселе боюнча айтып кеткен туура көрдүм. Кече жакында эле Имамидин Ташов президентибиз Садыр Нуркожоевичти, Камчыбек Кыдыршаевичти жана ушул кыргызга кызмат кылып аткан бийликти жана бийлик башчыларын каратып туруп каралоого өттү эле. Анда мен Имамидин Ташовду, Тилек Маткуреновду каржылайт экенин жана аларга акча которулган полностью бүттүгүн карапайым калкка айгенелеп чыгарып, андан кийин биз видео, факт жана далилдер чыгардык. Кече жакында Бозгунда жүргөн, Ала тоонун ар жагында жатып, мамлекетибизге бүлүк салып, мамлекетте төңкөрүш жасайбыз деп аткан уурулар менен, жегиштер менен соодалашып, алардын акчасын алып, каалагандай сүйлөп, каалагандай президентибиз Садыр Нуркожоевичти, Камчыбек Кыдыршаевичти, Каныбек Тургунбековичти жана мени, жана бийликти колдогон адамдардын бардыгын чыккынчыларсыңар, силер мындайсыңар деп келди. Бирок президентибиз Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, Каныбек Тургунбекович мамлекетте болуп көрбөгөндө өзгөртүү жана иштерди жасап атканы бул факт. Мисалы, мен айылымда кече мектепти тартып жөнөттүм, көргөздүм. Айылымда мектеп салынып аткан, ошол мектеп 15 жылдан бери салынбай, акча жок деп каралбай келген. Бир эле менин айылымда эмес, Талас областында ар бир айылда мектеп, садик, ФАП жана жолдордун бүттүгү, жада калса аэропортторго чейин салынып атканы бул ачуу чындык. Алардын бардыгын Кудай буйрса, Кудай кааласа, бүтөрүндө өз этабында чыгарып тартып көргөзөм. Качкында жүргөн Тилек Маткуренов бул бийликти мен сындабайм, мен болду токтоттум деди. Бирок мен деле чындыгында не максатта токтотконун кандай экенин билбейм. Бирок ал адам мамлекетти жана мамлекет башчыларын каралап атканы бул айдан ачык белгилүү болду. Бул бирөөдүн саналуу гана күчтөрдүн, уурулардын адамдар экенин көрдүңөр. Сөзүмдүн башында бир-эки нерсени айткан туура көрдүм. Бүгүн Камчыбек Кыдыршаевич Ош областына барып, Кара Суу базарын мамлекетке өткөргөнүн, мамлекетке өтүп атканын айтты. Камчыбек Кыдыршаевич карапайым калк үчүн бийликке келелектен алдындагы тажиктер өрттөп салган үйдү жаркыратып, бир эле жолу эмес, бир топ жолу, бир нечендеген адамдарга салып берген кыргыздын чыгаан уулу экени бул чындык. Ошол эле базарды Мелис Мырзакматовго окшогон Ош меники деп, Арстан келе атат, Жолборс келе атат деп өзүн пиарлап, ушундай бир популизм менен жашап, мамлекетти тоноп койгон адамдардык экени базарлар көрүнүп турат. Бир эле Кара Суу базары эмес, башка да базарлар. Мамлекетти тоногондор, мамлекеттин жерин болбогон акчага алып туруп, карапайым калкка берип келгендер, карапайым калкка ошол арендаторлорду отургузуп коюп, акчаны жыйнап келгендердин бүттүгү Кудай буйрса, Кудай кааласа, мамлекетке кайтат. Урматтуу элим, урматтуу кыргызстандыктар, бузукларга, эки жүздүүлөргө, ууруларга мамлекетти тоногон, мамлекетти сазга эмес, итке эмес, битке мингизип койгон Атамбаев, Сапар Исаков алынын убагында турган, Соке, Акаев, Бакиев, Отунбаева жана башка бийликтин бүттүгү президентибиз Садыр Нуркожоевич 3 жыл аралыгында кылган жумуштун кымынчалыгында кылган эмес булар. Тескерисинче мамлекетти жеп кемирип келген. Былтыркы жылы 100 мектеп, бисмилла дегенде 100 мектеп тапшырылды. 3 айда 15 мектепти болуп көрбөгөндө бүтүрдү. Биринчи. Экинчиси, мына азыр дагы, ушул жылы дагы 130-140ка жакын мектеп мына бүтүп атат. Жакын арада дагы Кудай буйрса башы берилип баштайт. МПО жана башка батыштан каржыланган адамдарды көрүп атасыңар. Темиров лайф деп ачып алып, Айтайт деп ачып алып, Медиа хаб деп ачып алып, Азаттык, Кактус, 24 KG жана башка ушугушон Апрель ТВ деп ачып алышып, бардыгы уурулардан каржыланып, уурулардын саясатын, ууруларды колдоп, мамлекетке бүлүк салган сайттардын полностью бүттүгүн көрдүңөр. Алар канча миң деген доллар акча которулуп, жана
жанындагы жүргөн оператор болобу жана башкалардын полный бүттүгү аларга курал болуп калды. Жада калса Мадумаровдун тарапташтары дагы Мадумаровдун биз бал сөздөрүнө алданып калганыбызды кийин сездик деп фейк маалыматтарды чыгарып, бул бийлик мына тоону сатып жиберди, бул бийлик көмүрдү сатып жиберди, бул бийлик алтын сатып жиберди деп жалган жала куру дооматтарды кылгандардын полный бүттүгү кечирим сурап, видео кайрылуу кылып, байкуштар соттолуп да кетишип атат. Чоң нерсе мамлекетке чыккынчылык, бул өтө чоң бир катачылык жана бул чоң бир кылмыш. Ошол батыштан каржыланган сайттар жана батыштан каржыланган уурулардан каржыланган адамдар абийирсиздер соттолуп атса журналисттер деп чыкты. Өзүңөр элестеткиле, бир үйдөн 5 журналист бар экен. Болот Темиров, Махабат Тажыбай кызы, Болот Темировдун атасы, Болот Темировдун кайниси, Болот Темировдун кайнежеси. 5 адам журналистпи? Булар блогер деп айтканга татыксыз да, мындай айтканда. Ошого урматтуу элем, урматтуу кыргызстандыктар, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгаралы. Президентибиз Садыр Нуркожоевич менен Камчыбек Кыдыршаевич келгенден бери мамлекетте болуп көрбөгөндө өзгөрүүлөр болгонун баардыгыбыз билебиз. Кудай буйрса, Кудай кааласа келечегибиз кенен болот. Президентибиздин азыркы убакта 3 жыл мөөнөтү бар. 3 жыл аралыгында ушундай иштерди жасады, 3 жыл аралыгында болуп көрбөгөндөй иштер жасайт. Мамлекетибиз болуп көрбөгөндөй өнүгөт. Аны мен мындай бөркүмдөй ишенип айтам. Анткени көрүнүп калды кандай иштеп атканы. Башка бийликтер Атамбаевге окшоп, Сапарга окшоп, башка президент, премьерлер кумтөрдөн, криминалдардан брондолгон, атайын заводтолгон машиналарды алып, үйлөрдү, квартираларды, акчаларды алып, каалаганын калчап, ошолорго поддержка тебип келген. Бул бийлик криминал менен дагы, бай менен дагы, саясатчы менен да эсептешкен жок. Жана эсептешпейт дагы. Анткени бул бийлик эл менен эсептеше турган бийлик. Ошого барыңарды чакырам, барыңардан суранам. Бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгаралы. Колубуздан келишче мамлекет үчүн иштеп аткан президентибиз Садыр Нуркожоевичти, мамлекет башчыбызды, УКМК жетекчиси, министрлик кабинетинин төрагасынын орун басары Камчыбек Кыдыршаевичти, президенттин администрациясынын жетекчиси Каныбек Тургунбековичти жана башка команданы колубуздан келишинче колдойлу. Мамлекетте болуп көрбөгөндө өзгөрүүлөр жасап атат жана жасайт, ошону кылат. Биз сагызгандай сайра албашыбыз мүмкүн, бирок биз иш жүзүндө татынакай кылабыз деген президентибиз Садыр Нуркожоевичтин сөзү бар. Президентибиз мамлекетти сазга батып калган, битке минип калган мамлекетти мамлекет катары таанылтып, мына 4 миллиард долларга жакын акчага курал жарактарды, жабдыктарды, армиябызды, чек арабызды күчтөп атат. Башка мамлекеттерге өтүп кеткен жерлерин бүттүн кайтарып атат. Могул жана Богоз, Бекназаровго окшогон мына кемпир-абадчылар бизден урук алгыла деп, ар кимге урук берип, ар кимди боюнан бүтүрүп, ар кимдин тагдырын талкалап, жанагы 10-жылдагы мына 14 снайпер кармалды, баардыгы мына жоопко тартабыз деп, мына китепти алып атам, полный бүттүк фактылардын баары бар экен деп ишти жабып койгон ушул Бекназаров болгон. Бек Турасанов ууру Кадыржан Батыровдун жанында туруп, хопака деп баардыгы кыргыз деген намыстын наркты жоготуп туруп, ошолордун алдында тизесин бүгүп беришкен. Равшан Жээнбеков ууру мүлк министри болуп турган кезде, башка кызматтарда отурган кезде, ошо Акаевдин катчысы болуп отурган кезде мамлекетти тоноп сазга батырган адамдардан. Мадумаров кыргызга кыянатчылык кылып, жерлерибиздин баарын сатып бергени бул чындык. Жана башка кемпир-абадчыбыз деп камалап аткан эл бузарлар, уурулар полностью бүттүгү, аларга бийлик, мансап, акча гана керек. Ошонун жанында жүрөт Айбек мырза деген. Таласка Алтай губернатор болуп, официанттарга чейин салык салабыз деп таксист Талас элине баарына шылдың болуп, көткө бир тәүлүк туруп кызматтан кетти. Кызмат бергенде унчукпай, ушу бийликти колдойм, андай мындай деп, жери ачылбасын деп жүрүп туруп, кызмат берилгендейин кысып отурду унчукпай. Ушу окшогон принциби жок адамдар азыркы убакытта чыгып, өздөрүн популист экенин көргөзүп, мактанып атканы бул чындык.
Тилек Маткуренов олобу, башкасы олобу эч кимге ишенбегиле, урматтуу элим. Аларды эч ким эчтеке кылбайт экени жана аларды ээрчебейт экени бул чындык. Криминалдар сапарды президент кылабыз деп брондолгон машиналарды подарок этип, ошого жан тартканын, аянтка келип туруп октябрь окуясына чыгып, Бабанов, Атамбаев жана башка уруулардын баары бириккени бул чындык болчу. Бирок президентибиз Садыр Нуркожоевичке карапайым калк ишенич көргөзүп, президентибизди колдоп берди. Бирок Садыр Нуркожоевич карапайым калктын бетин жер караткан жок, жана каратпайт. 100% айтам. Анткени болуп көрбөгөндөй жылыштар, болуп көрбөгөндөй иштер болуп атат. Мамлекетибиз өнүгөт, өсөт. Биз дагы Дубайга окшоп, Сингапурга окшоп, Малайзияга окшоп, өнүккөн өлкөлөргө окшоп, Кудай буйрса, Кудай кааласа, экономикабыз дагы, бардык тармагыбыз дагы бүттүгү өнүгөт, өсөт. Баарыбыз жакшыга ниет кылалы, аракет кылалы. 3 жыл аралыгында ушунча иштерди жасап атат. Дагы 3 жылдан кийин болуп көрбөгөндө өзгөрүүлөр болот. Ошон үчүн бузуклук кылгандарга, башкаларга ээрчебегиле. Ким болбосун, ал эмне болбосун, ким мыйзамды бузса, бардыгы подрядтан жооп берип аткан, жоопкерчиликке тартылып атканы бул көрүнүп эле турат. Кече Ысык-Көл областында бир милициянын эмеси чоңу бир жаш кызды коюп кетти. Мына бүгүн кече чыкты, ошол түштө болгон окуя. Мына бүгүн бир күн болуп электе кызматтан алынып, жоопкерчиликке тартылуу бүттү болуп атат. Мына сен кызматта отурасыңбы, кыйратта отурасыңбы, нейсиң? Бардыгына мыйзам бирдей экени, мамлекетте мыйзамдуулук, стабилдүүлүк бар экенин көргөзүп койду. Ошол урматтуу элим, ушул эфирди кайдыгер карабай бөлүшүп койгула, комментарий калтыргыла, лайк баскыла, колдоп койгула. Уруулардын полный бүттүнө бөгөт коюш керек. Анан берки Темиров лайфка окшогон, Болот Темировго окшогон батыштын күчүктөрүнө вообще көңүл бөлбөгүлө. Алар үрөрөт. Ит үрөрөт, кербен жүрөрөт. Иш болбой жаткан жок, 1000% болуп атат. Иш дагы болот. Кудай буйрса, Кудай кааласа баары жакшы болот. Баарыңардын ишиңерге ийгилик. Ассаламу алейкум. Мен жеке баракчама, Бекзат Өмүрбековден баракчама катталып колдоп койгула.